Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 12 сабак. Конфуцийдин өмүр жолу жана жетекчилерге айткан кеп кеңештери тууралуу кеп болмокчу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Конфуций биздин заманга чейин 479-551 жылдары жашаган. Байыркы Кытай ойчулу жана философу, мамлекеттик ишмер, башкаруучу, алгачкы университеттин негиздөөчүсү. Биздин заманга чейин 500 жылы Лу мамлекетиндеги шаардын башчысы болгон. Кийин коомдук иштердин министри болгон жана андан кийин юстиция министри болгон. Бирок сарайдагы интрига, көрө албастыктардын айынан кызматтан, шаардан кетип, окуучу шакирттери менен жер кезип, өзүнүн илимий иштерин уланткан. Анын классикалык чыгармасы Жаз жана күз окуучу шакирттери тарабынан анын айткандарынан чогултуп жазылган. Аңгемелер жана ой жүгүртүүлөр Конфуцийликтин библиясы болуп калган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, аны 50 000 муундун окутуучусу деп да аташкан. Ал коом жакшы өнүгүүсү үчүн үй-бүлө жана мамлекет адеп ахлактык жактан жогорку даражада өнүгүүсү керек деп айткан. Ал жетекчилерди падышалардын бийлигин сыйлоого чакырган. Ошол эле учурда падыша жетекчилерди гумандуулук жана адилеттүүлүккө үндөгөн. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Конфуцийдин падышалар, чиновниктер, аскер адамдары, дыйкандар, кол өнөрчүлөр жөнүндөгү окуусу Кытайдан тышкары байыркы чыгышка, ал эле эмес бүт дүйнөгө кеңири тараган. Ал адамдарды, өзгөчө бийликтеги адамдарды жакшы, чынчыл, жупуну, адилеттүү жана март болууга чакырган. Өзүңө каалабаганды башкаларга жасаба деп айткан. Ал башкаруучуларга адилеттүү башкаруу жөнүндө да көп баалуу ойлорду айтып турган. Мисалы, эгерде татыктуу адамды өстүрүп, көтөрүп, абийирсиз, татыксыз адам четтетилсе, эл сени угат, баш ийет. Эгерде абийирсиз адамды кызматтан көтөрүп, абийирдүү адамды четтетсең, эл сени укпайт деген. Ал хандарга, бектерге кайрылып мындай деген: эгерде татыктуулук, абийирдүүлүк менен башкарсаң, эл сени сыйлап, берилгендикте болот жана жакшылыкка умтулат. Ал эми жетекчилер, чиновниктер менен жайдары, сылык мамиледе болуусу зарыл. Ал эми чиновник, кызматкерлер ага берилгендик менен кызмат кылуусу абзел деп эскертет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Айкөл жакшы адам бардык нерсени адилеттүүлүк, абийири менен жасайт. Айкөл адам милдет парсты билет. Ал эми пас адам пайданы гана билет деп айткан. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Жетекчиге жеке талап китебинен 25-26 беттерден дагы кененирээк окуй аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.